Айдаралиев атындагы орто мектеп 4-класс. Саламатсыңар балдар, сабакка даярсыңарбы? Анда бүгүнкү тарбиялык саатыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы бала укугу ыйык. Баарыбыз дептерибизди алып, анда жазалы. Сабагыбыздын максаты балдардын укуктары боюнча маалымат аласыңар. Слайд көрөбүз, суроолорго жооп беребиз, укуктарды жана милдеттерди так аткарууга көнүгөбүз. 20-кылымдын башында балдарга ката зордук зомбулуктарды тыюу максатында алгачкы расмий документтер, нормативдик актылар алдыңкы өнүккөн мамлекеттерде кабыл алына баштаган. 1989-жылы 20-ноябрда балдардын укугу жөнүндө конференция кабылданган. 20-ноябрь бүткүл дүйнөлүк балдар күнү. 1-июнь балдарды коргоо күнү. Балдар, биз эс алууга укуктуубуз. Дайыма ойноп эс ала алабыз балдар. Балдар эне тилде сүйлөөгө, өзүнүн динин тутунууга, өз эли маданиятын сактоого укуктуу. Балдар үй бүлөдө тарбияланууга жана ошондой эле ата-эненин камкордугуна дагы укуктуу. Балдар өз оюн билдирүүгө укуктуу. Балдар, дайыма өз укугубузду коргой билели. Балдар оор кара жумуштан корголууга укуктуу. Анда балдар, силер менен азыр биз мультфильм көрөлү дагы, балдар укугу жөнүндө маалымат дагы кенен алалы. Ооба, балким ал туура. Анда мен тентекти бурчка коюп коем. Тарбия ала берсин. А мен Алияны чаап буруп көрөм. Ой, эмне кылып атасыңар? Көрбөй атасыңбы? Балдарыбызды тарбия алып атабыз. Ооба, биздин сөзүбүздү угушсун деп. Бул менин кызым Алия. А бул менин уулум Тентек. Биз аларды жазалайбыз. Бирок анткен болбойт да. Эмнеге болбойт? А өзүңөргө жагабы? Силерди жазалаганда? Анча деле жакпайт. Мага да жакпайт. Туура. Анткени бул зордук, зомбулук. Эмне? Зордук, зомбулук? Ооба. А кызды урган зомбулукпу? Ооба. А бурчка коюучу? Ал дагы зордук, зомбулук ар кандай болот. Бирок баары тең жагымсыз көрүнүш. Балдар, а силерди жазалаганда эмнени сезесиңер? Ата-энем мага кыйкырганда менин кулагым ооруй баштайт. Анан мен аябай корком. А мага ата-энем көңүл бурбайт. Мени менен сүйлөшкүсү келбесе, мен ыйлаагым келет. Мени бурчка койгондо мен аябай жаман көрөм. Урганда аябай ооруйт. Мени кампага камап койгондо мен аябай корком. Сен жөнүндө унутуп кам көрбөсөң, аябай аза болот. Кыйкырып эле уруша беришет. Мени ата-энем такыр жакшы көрбөйт деп ойлойм. Мунун баары зордук, зомбулукпу? Ооба. Ооба, карагыла. Бул жөнүндө балдар укугу конвенциясында жазылган. Номер 19-бирине. Ого, мына сага. Бирок чоңдор айтышат-ку, эгер балдар сөз укпаса, аларды урушуш, жазалаш керек деп. А мен ата-энем эч качан андай кылган эмес. Чын элеби? Ооба, алар айтат, балдарды башкача тарбияласа болот деп. Кантип? Мына карагыла. Балдарга камкордук кылыш керек. Ушинтиппи? Ооба. Анан дагы балдарга баарын үйрөтүш керек. Менин апам тамак жасаганды, анан үтүктөгөндү үйрөтөт. Баарын билсин деп. А менин атам маанилүү иштерди мага үйрөтөт. Ар кандай иштерди өзүнчө чаласың деп. Бул эң туура. А эгерде балдар сөз укпасачы? Алар менен сүйлөшүп түшүндүрүш керек. Эмне кандай кылып аш керек экенин. Ооба, менин апам дайыма ошентет. Эгерде Эми айткылачы балдар.
биздин ата энебиз бизге дайым ушундай жакшы нерселерди үйрөтөбү, же жанагы балдар айткандай күндө катуу сөздөрдү айтып, көңүлүбүздү оорутушабы? Өзүбүздүн ойлорубузду айтып көрөлүчү. Ата энебиз бизге кандай жакшы нерселерди үйрөттү, эмнелерди алып берди, кандай тапшырмалар жасаганда жардамдашат? Ошолор жөнүндө ой бөлүшөлүк, балдар.